every day my son and daughters, every day in the morning, they eat these fruits. Yes. And also we have raspberry too. Raspberry. Yeah. Бул сиздин кызыңыз ушул. Бул 11 класста бүтүп атат. Сиз кыздарыңыз, балдарыңыз бардыгы жамгырга карабай жүрө берет. Жүрө берет, мына ошондон. Малинанын кайсыл сорту ошондо? Бул палана сорту, келиңиздер, ооздойт көрүңүздөр. Ай, формасы сонунбу? Форма аябай жакшы. Чоң, Форма аябай жакшы да. Муну биринчилерден болуп аттыр ушул өткөргөндөрдүн арасында. Бул көчөттөрдү биз ишеничтүү жерден алгандыктан ошон үчүн булар тиги алдаган жок да. Кээ бирөөнүкү эзилип кетип атат, анан буну аябай көп сурап атат. Быйыл буюрса биз көбүрөөк бир 1000 көчөттөй саттык да муну. Мындан Палана сортунанчы, палана сорттон. Жаңы эле жем айылда туруп алып эле, айылдык ишкер айым катары эле баардык айылдаштарына ушул региондогу өзүнүн айыл өкмөтүндөгү дыйкандарга, элдерге үлгү болуп, мындай айым деген кандай болуш керек экен. Бизде мындай айымдар десе эле акыркы жылдары өзүңүз деле байкап атат болушуңуз керек. Зордук зомбулук көбөйүп атат, эркектер тарабынан аяр мамиле кылышыбыз керек эле, бирок кээ бир учурда кылынбай, айрым учурлар болуп кетип атат. Демек, баардык жумушту мырзалар эмес, айымдар деле кыла алат деген нерсени сиз далилдеп атасыз да азыр. Сөзсүз түрдө мен азыркы бүтүп аткан, негизи азыркы жаш муундарга айтат элем да, только окуш керек. Талыкпай эле мына бүгүн бүттү, бүгүн мен немеме жеттим эмес. Талыкшып анткени биз эми чет өлкөлүктөр кууп жетпейбиз, бирок жетишкенге аракет кылышыбыз керек. Технология өнүгүп атат, IT тармагы өнүгүп атат. Негизи эле да баардык, мисалы үчүн ошол бир проект жазыш үчүн сөзсүз түрдө ITни билишиң керек, анткени компьютерди колдонгонду билишиң керек, мисалычы. Ошол эле реклама чыгарууда дагы, SMM тармагында да ошонун баарында тең. Анан бирөөгө барсаң дагы ал дагы акча, анан ошон үчүн айымдар мындай көбүрөөк окуш керек деп ойлойт элем да. Ошо сөзсүз эле китептен ба сөз байлыгы көбөйөт дегендей, экинчи ошол IT тармагы көбүрөөк адамдар менен, ошол менин папам өзү школа директору болуп 50 жыл мактанам да, 50 жыл иштеген. Сыр ошондо турбайбы? Ошол киши айтат да, дагы сих пор айтат. Талыкпаган эмгек только ошол окуу тарабында да атат да, только окугула, билим менен гана депчи. Анан мисалы үчүн дегенде ошол жанагы буюрса дагы келсеңиздер көргөзөбүз го, ушул айылда китепкана ачылды деп атпайлы, ошол окуу жана окуу дегенди бул Ленин айткан деп биз бала кезибизде бизге көндүргөн, бирок пайгамбар айткан экен да. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айттыр, ошол окуш керек экен деген. Бул именно айымдарга тиешелүү, анткени кайсыл эшикти какпагын, кайсы проект менен барбагын, сенин билимиң аз болсо, бирөө тыкылдатып келсе, эмне деп койсо болду, кайра аркага кайтпаш керек да, барып кайра өзүң барып ошол мульт башка жагынан деп чыгарганга аракет кылыш керек да. Ошол кулпунайдын өстүргөнүн себеби бизге баягы таза продукция дегенбиз, анан биринчиден, экинчиден ошо переработканы дагы биздин айылга коюп алсакпы дегенбиз. Анткени себеби адам баласы улам күндөн күнгө өскөн сайын жаңы технологияларды жасатып атат. Анан быйыл Кудайга шүгүр, былтыркы бир 2 гектар жерибиз бар эле общий да, айыл боюнча. Быйыл 6 гектар кошулган атат да, баягы элдер кошулуп, улам бир 65, бир 2 гектар, бирөө 1,5 деп кошулуп атат. Только Кулпунайдык. Анан ошолорго эми биз холодильник деп азыр Минсельхоздун Адап деген долбоору бар экен, ошого биз билдирүү жибердик. $10,000 грант экен. Буюрса 10 кишиге кооператив түзөлүк деп ошону жибердик да, буюрса. Анан бул эми келе турган нерсе болуп атат да, биз албасак дагы бирөө алат. Холодильникти коюп алсак бизге сонун болгон атат да, баасына дагы дыйкандарга особенно аябай жакшы болгон турат да. Ошол эң чоң маселебиз ошол болуп атат да азыр бизге. Кызык суроо да. Мисалы, сиздин үй бүлөңүз бар, балдарыңыз бар, өзүңүздүн деле мындай өзүңүзгө бөлө турган убактыңыз бар. Бирок ошонун баарын андай колдонбой, сиз тескерисинче эл үчүн колдонуп атасыз да. Эл үчүн бир долбоорлор ишке ашырып атасыз. Ошонун баарын кайдан табасыз? Кантип издейсиз? Эмне үчүн бул долбоорлор сизге кызык? Бул ушул негизи гендеги болгон окуя болуп атат да. Мисалы үчүн өзүм чоң энем бул звеновой болуп жүргөн киши да, звеновой деген бул аябай башкармалар сыяктуу болуп атат да. Чоң энебиз ушул көп жыл бойдон ал калыста болгон киши, туура жолун айткан киши болчу. Анан мени айылдаштарым аябай билет да, ушул группадан да туура эмес болсо да, туура болсо дагы өзүмдүн эмемди, мнениямды сөзсүз айтам да, бирөөгө кошулуп кетпейм. Анан все равно көз алдыбызда баягы келген депутаттарга дагы айтабыз, кетип аткандарына деле айтабыз. Анан ошону менен азыр айылдык аялдар коомунун жетекчиси кылып шайлап коюшкан, ошол баягы женсоветти да алып барабыз да эме ичинде. Анан бир катар ушул ягода боюнча болгондо бизде айылда
Nomад Village деп бир кочевное село деген бир туризмди ачтык да, ошонун бир тармагы ушул Ягада болуп атат. Анткени туристтерди биз агротуризм катары, фуд тур деп коет экен. Ошол поляга алып келип, ошолорду ооз тийгизип, эмесин компотун жасайбы же варенье кылабы же өздөрү жейби, джем кылабы, ышыгылып бүт баарын. Кудай буюрса бул Ягада токтобойт. Клубника болсо кийинки жылы малинабызды дагы көбөйтөбүз. Анан карагаттын түрүн көбөйтөлү деп атабыз. Ошондой эле алар келип ошону жеп, мындай түрлүү овощинин баардык түрлөрүн деп атабыз да, Кудай буюрса. Туризмге эмне керек болсо биз дайындап атабыз да. Мисалы үчүн ошо Ягада болсо бир жагынан балык өстүрүү деп жаштарга айтылып атат да. Анан бул со временем келатат, башында укпайт эч ким. Жок, сен бирдеме сүйлөй бересиң дейт, бирок со временем баары келатат да. Мисалы үчүн ошол эле тиги каймакты саткыла дегенбиз, себеби эч ким тартпайт, аны сатып атышат. Ошол бүт туризмге кирип атат да. Анан азыр английский курс өтүп атабыз. Мына буюрса биздикиде тиги декабрда башталган. Майдын аягына чейин окуттук. Кайра сентябрдан окуучуларга 1-класстан 11-класска чейин. Ал деген еще жанталашып баягы чет элдиктерди көрсөм эле мен визитка таратып бизге конокко жөн эле бекер келгиле деп атам. Анткени менин окуучуларым менен сүйлөшүш керек болуп атат. Канчалык алар носители языка менен сүйлөшсө ошончолук бат үйрөнгөн атат да. Бул эмне үчүн баягы менин атагымды чыгарыш үчүн эмес, бул ошол балдар бир жакка барганда кыйналбаш керек. Биринчиден. Экинчиден менин полямда макул, мен англисче билсем, башканын полясында англисче билген киши болбойт. Мисалы үчүн Гурцияга бара турган болсо, аларга котормочу кылып жиберебиз. Гидтер тоого бара турган болсо, аларга ышыгылып сельскохозяйство менен туризм экөөнү мындай калыштырып атабыз да, экөө чогуу болсун деген ниеттечи ошол. Жаңы эже тууралуу Кудай буюрса достор, алдыда мындай бир автордук бир жанакы документалдык фильм деп коет го. Буюрса. Сиздерге жасап чыгарабыз. Окуучулар келип, англис тили башталып, бул жактагы мынакей дагы күзүндө дагы урагай берип, ошондо бар жайнап турганда, орто өрттүгө келип, буюрса ММО каналыбыздан ушундай жаңылықты бөлүшөбүз.